Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер шайлаган эл өкүлдөрү бул апта ичинде чек ара маселесин талкуулашты. Элетте эл менен жолугуп мыйзамдардын аткарылышын карашты. Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Чек ара маселеси чечилеби? Өкмөт премьер-министр бүгүнкү бул чек арадан ашык чече турган маселеси жок. Республикада журт фракциясынын депутаттары Жалал Абад облусуна барып, жазгы талай иштерине болгон даярдыкты жеринде көрдү. Основной арпа будай себептенди. Алтын кенин иштетүүгө жергиликтүүлөр каршы. Алтыны жок эле жашап келгенбиз, дагы алтынды бизге кереги жок. Алардын эч контролдо болгондон кийин эч кимге пайдасы жок алтындын бизге кереги жок. Өлкөбүз биримдикте өнүгүп, калкыбызда кырсык болбосун. Ноурuz bayramыңыздар куттуу болсун, урматтуу кыргызстандыктар. Жогорку кеңеш Баткендеги чек ара маселесин 3 апрель күнү өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин катышуусу менен карамакчы болду. Узап кеткен аптада 13 мартта болгон окуя боюнча өкмөттүн маалыматы угулуп, конфликт аймактагы социалдык көйгөйлөрдү чечүү боюнча чечим кабыл алынмак. Бирок олуттуу маселени өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин көңүлүнөн чыгарып, маселени чогуу кароого парламентке келбей койгону депутаттардын нааразылыгын жаратты. Баткендеги чек ара чатагынан кийин коомчулук бул эң маанилүү маселенин парламентте каралышын, бийликтин чечимин күтүп кулак түрүп отурган. Бирок өкмөт башчынын жыйынга келбей койгону эл өкүлдөрүн ачуулантты. Премьер күн мурун парламентке чакырылганы дагы маалым болду. Эл өкүлдөрү өлкөдө чек арадан өткөн маанилүү маселе жоктугун айтып, премьер-министр Абылгазиевди өзү келсин деген талап койду. Келбесе отставкага кетсин дегенге чейин барышты. Мен айткым келет, бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мында өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Чек ара боюнча парламентке маалымат берүү үчүн маселеге жооптуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жиберилген. Бирок чек ара боюнча жагдай ансыз деле эл өкүлдөрүнө маалым. Бул жерде отургандар эч нерсе чечпейт. Ал маалыматты мен деле айтып берем. Бирок азыр маселени чечишибиз керек. Эл карап турат. Ошон үчүн премьер-министрди чакырып Дастан Арыспекович өзүнүн ушул жерде ачык талкууласак туура болот да. Өкмөт башчы өзү саясат кылып атат. Ал киши билген. Бул жерде бүгүн Баткен чек арасы боюнча кырдаалды талкууга алынар. Негер өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшөкөч Якутияга кетсе, ошол жакта кырдаалды турукташтырып кетип, мен түшүнмөкпүз, биз түшүнмөкпүз. Бирок ал Ошко кетип атпайбы? Башка иштер менен кетип атпайбы? Анан булардын маалыматын эсин угабыз? Бул виценин деңгээлинде карай турган маселе эмес деген депутаттар азыр Баткенде 27 жылдан бери топтолгон көйгөйлөрдү кечиктирбей чечүү маселеси турганын айтты. Тапшырма берип атпайбызбы? Ал каражатка байланыштуу. Мисалы үчүн каржы министри айтыш керек, береби акчаны бербейби? Ушу тийиштүү органдар айтыш керек, мүмкүнчүлүк барбы жокпу? Себеби биз берген тапшырмада токтогондо бир топ каражат керек деген маанидеги чечимдер болот да. Анан алдын ала ишке ашпаган токтомду кабыл алсак, бул максатыбызга жетпейбиз да. Анын үстүнө Жеңиш Разаковдун өзүнө карата эл арасында ар түрдүү айын кептер айтылып жатканын эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов белгилеп, виценин маалыматын угуунун кажети жок деди. Ар кандай бир күнөөлөп атса, баарына ушул киши күнөөлүү деп. Анан биз кайра ошо Разаковду калыбы? Нормально өзүн сыйгылаган коомдо Разаковду убактылуу ала туруп, үстүнөн комиссия түзүп, өкмөттүн жетекчиси келип жооп берет. Элдер сурап атат, губернаторду качан аласыңар деп атат. Бир келип койгон жок, казармада жашым жатат деп. Жанагы аксакал айтып атат. Эми губернаторду аласыңбы, албайсыңбы деп менин жеке суроом премьерге болчу. Мен деле премьерди жакшы көрөм. Аны колдогум келип атат. Бирок момундайда мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи турсун да, улуттун кызыкчылыгы. Эл аралык иштер, коопсуздук жана коргонуу боюнча комитети чек ара маселесин шейшемби күнү карап, эл талап кылган көптөгөн социалдык маселелерди аткаруу бийлигине тизмектеп берген. Эл өкүлдөрүнүн пикиринде, эгер өкмөт башчы маселени талкуулоого катышпаса, анда адаттагыдай куру бекер сөз бойдон калып, тапшырмалар аткарылбай кала берет. Бүгүн 120 депутат Жеңиш Парпиевдин маалыматын элге шылдың болбойлубу? Өкмөт премьер-министр бүгүнкү бул чек арадан ашык чече турган маселеси жок. Азыр туура айтты Тилаев, керек болсо келсин. Мына биз азыр токтомго чыгарабыз, кокуй бүтүрүсүн батыраак деген сөздөр бул куру кыял. Ошол токтомдогу маселени өкмөт бүгүн
50-60%-ын чечип бүгүн депутаттарга айтыш керек болчу. Эл угуш керек эле. Ошентип көптөгөн депутаттардын сунушу менен маселе 3 апрель күнү каралып, чечим кабыл алынмай болду. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин азыркы саясий билдирүүлөрү, анын ичинде парламенттин дарегине айтылган сөзүнөн улам кайрылуу жасады. Апта сонунда экс-президент Алмазбек Атамбаев Аксы окуясынын курмандыктарынын Куран окутуу маалында бир катар саясий билдирүүлөрдү жасап, анын ичинде Жогорку кеңештин депутаттарынын атына дагы сөз тийгизди. Мындай учурларда Жогорку кеңештин регламентине ылайык төрага жооп бериши керек. Урматтуу Алмазбек Шарсенович, сиздин экс-президент катары саясий маданиятка эле эмес, жөнөкөй адамдык сапатка жатпаган жана адатынча ачуу эмоцияга алдырып айтылган сөзүңүздү биз, Жогорку кеңештин депутаттары, коррупцияга шектелип, айып айтылган жакын адамдарыңызды актоого аракет деп баалайбыз. Ошондой эле төрага Жогорку кеңештин депутаттары бир эле объектиден 100 миллиондогон доллар ири каражаттар уурдалганын аныктагандарына токтолду. Урматтуу Алмазбек Шарсенович, кыргыз элин каргызга батырган парламент эмес. Чет элден келген гранттарды, кредиттерди өөнөп жеген бул парламент эмес. Бийликти ашыкча пайдаланып, өзүнүн оппоненттерине ар түрдүү кылмыш ишин токуп, куугунтуктаган бул парламент эмес. Жогорку кеңеш мындан ары дагы көз карандысыз, мыйзамдын чегинен чыкпай иштөөсүн уланта бермекчи. Эл тарабынан шайланып келген, элдин мүдөөсү менен иштеген бийлик бутагы катары эл өкүлдөрү катары биз ар түрдүү сын пикирлерди туура түшүнүп, элибизге ак дилден кызмат кыла бермекчибиз. Евразия экономикалык бирлигинде ортодо чогулган каражаттан Кыргызстан бергенине караганда алганы көп болууда. Бюджет жана финансы комитети бажы алымдарынын суммаларын чегерүү, бөлүштүрүү, ИАЭПке мүчө мамлекеттердин бюджетине которууну биргелешип көзөмөлдөө жөнүндө макулдашууну талкуулады. 2017 жылы Кыргызстан экономикалык бирликтен 15 миллиард сом алган. Ал эми былтыр 16 миллиард 200 миллион сомго чыкты. Эми быйыл бул каражаттын суммасын 19 миллиард сомго жеткиребиз деген ниет бар. Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов билдиргендей, Кыргызстан экономикалык бирликке бергенине караганда алган каражаты 41 миллион долларга көп болгон. Ошол эле учурда башка мүчө өлкөлөр артка кетүүдө дейт ал. Беларусияда 99 миллион долларга артка кеткен 17 жылы, и Россия Федерациясында 181 миллион долларга артка кеткен да 17 жыл боюнча. Бул баягы салды расчетовду айтып атабыз, мамлекетке түшкөн. Ал эми Кыргызстанда мына 17 жылы мурункуга салыштырганда 41 миллион долларга алдыга кеткен. Бул себептүү экономикалык уюмдагы Кыргызстандын үлүшүн 1,9% төмөндөтүү маселеси келип чыгышы мүмкүндүгү айтылды. Депутат Марлен Маматалиев мүчө мамлекеттерде суроо жаралышы ыктымалдыгын айтып, андыктан уюм ичинде соода жүгүртүүнү жогорулатуу, аткезчиликти жоюу, ички өндүрүмдү көтөрүүнүн үстүндө иштөө керек деген ойдо. Өз койгон планга жеткизбей, ЕСтен общий алган акчага жеткизбей толтуруп атабыз да, бирок бизге берип атат. Эми ЕСке киргенден кийин алар бизге берүү муктаж да. Ошол жакын белгилеп кеттим, мен да айтып кеттим, бул жагын караш керек дедим, эгер биз айтылган өз койгон планга чыгышыбыз керек депчи. Если планга чыкпасак, жылдар ушинтип кете берсе, анда бир күн болбосо, бир күнү деле Россия же болбосо башка ЕПтеги башка мамлекеттер сөзсүз түрдө бизге өзүнүн претензиясын айтат да. Сөзсүз түрдө таможнядан тилешибиз керек, талап коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө койгон планды ЕСтин арасында, мамлекеттердин арасында аткарышыбыз керек, алардын арасында уят болбошубуз керек да. Депутат Талайбек Масабиров ИАЭПтин жалпы эсебине канча каражат топтолду деген суроосу жоопсуз калды. Беде аккумулированный акча деп коет, чогулган акчанын суммасы ушу 5 мамлекет жана почта боюнча суммасы канча? Цифра жок экен, азырча санап көрүш керек. Жок, канча санап көрөш? Сизде болуш керек да. Бул информация, ежегодный информация болуш керек да. Депутаттар каржы министри ар бир санды өзгөчө экономикалык бирликке байланыштуу маселелердин баарын жатка билиши керек болчу деп эскертүү берди. Сөз, сиз бул бардык маалыматты, каржы министрлигинде болуп аткан ишти, мына Евразиялык биримдеги түшүп аткан акча каражатынын бардыгын сиз жооп берип,
убагында так маалымат беришке сиз милдеттүүсүз. Мен сизге ушуга үндөп кетем. Жыйынтыгында бажы алымдарынын суммаларын чегерүү, бөлүштүрүү, ЭЭПке мүчө мамлекеттердин бюджетине которууну биргелешип көзөмөлдөө жөнүндөгү макулдашуу долбоору жактырылды. Бензинге биоэтанол кошуу жана экологиялык экономикалык кырдаалды жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору экинчи окууда каралууда. Маалыматка ылайык азыркы тапта биоэкономика доорунда энергияны жана материалдарды кайра жаңылануучу чийки заттарды пайдаланган биотехнологияга негизделген экономикага кадам ташталууда. Кыргыз өкмөтү мындай продукцияны өндүрүүгө даярбы? Кийинки репортажда кененирээк сөз болмокчу. Буга чейин биоотун жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин 4 комитетинин кароосунан өткөн. Ага ылайык бир катар эл өкүлдөрү тарабынан сунуштар берилип, тийиштүү министрлик атайын коомдук угуу өткөргөн. 449-токтом менен жактырылган биоотун жөнүндөгү мыйзам долбооруна бир топ сунуштар аркылуу келгенде биз ошо өзгөртүүлөр киргиздик. Ал экинчи беренеде, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы беренеде кээ бир пункттарга өзгөртүү киргизилди. Ошол өзгөртүүлөр жана толуктоордун негизинде сиздердин карооңуздарга сунуп жатат. Биоэтанолду өндүрүү үчүн биринчиден аны иштете турган завод болушу шарт. Ал үчүн Кара-Балтадагы спирт заводу каралууда. Биз чыгымдарды ошол заводдун жетекчилиги менен, ассоциациялар менен ушул мыйзамды жазып атканда мындай сүйлөшкөнбүз. 2 миллион долларга чейин ошол реконструкцияга акча керек. Бирок продукцияны өндүргөн менен аны пайдаланууда жана сатууда маселе жаралбашы керек. Ал үчүн бардык шарттар түзүлүшү абзел. Эгерде ошол жерден өндүрүлгөн биоотунду, биоэтанолду эгерде сатуу механизмин иштеп чыкпасаңар, бул завод иштебейт. Кайра эле токтоп калат. Биоэтанол продукциясы күйүүчү майга кошулса, андагы газдар азайып, экологияга болгон терс таасир басаңдайт. Ошондуктан мындай мыйзам долбоорун колдоо керек дейт эл өкүлү. Бүткүл дүйнөдө бир 20-30 жылдан бери биоотун менен колдонуп келатышат. Бизде өзүбүздө жанагындай нефть, газ болбогондон кийин сөзсүз түрдө бул законду биз кабыл алышыбыз керек. Эл өкүлүнүн билдирүүсүндө биоэтанол өндүрүүнү каалаган бизнес өкүлдөрү жок эмес. Өкмөт атаандаштыкты түзүү үчүн жакшы шарт белемдеп берүүсү керек. Бизде да эмес, башка мамлекеттерде чыгат. Качан эле чыгарып атат биоэтанолдучу. Ошого бизнесмендин мындай ою жетип дегенде, келечекти көрүп, ошол жерде чыгарам десе, эмне үчүн бербеш керек? Берип коюш керек. 5 жылдан бери завод иштебей турса, өзүң ойлогулачы. Бул мыйзамды кабыл алуу менен катар, ага карата көзөмөлдү күчөтүү керек. Болбосо ар кандай аралашмалар кошулуп кетүүсү мүмкүн. Лазейкаларды жабыш керек. Акциздин налогду түшө турганын камсыз кылыш керек. Анан ошону менен биздин азыр иштебей турган бир эле Кара-Балта спирт заводу иштебей турган жок. Бүгүнкү күндө 6 спирт завод бар. 6-ның 4-өө иштебей турат. Ошо 4-өөнөн анан биоэтанол, биоотун чыгарып башташпасын да. Калашынча чыгарып, анан бул жагы бардак айланып кетпесин деп атам. Жыйын соңунда бир катар талкуулардан соң аталган мыйзам долбоорун комитет мүчөлөрү экинчи окууда жактырды. Айдоочулук күбөлүк 16 жаштан баштап берилиши керекпи же 18ге чыккандабы? Өкмөт айдоочулук күбөлүк берүүнү 18 жашта берүү, ал эми кичи автобус же автобустарда жүргүнчү ташыган айдоочуда 5 жылдан кем эмес стажы болушу керек деген норманы кийирүүдө. Бирок тармактык комитеттин депутаттары бул мыйзам долбоору жол кырсыгын кыскарта албайт деп каршы пикирлерин айтууда. Комитет жол кыймылы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү кийирүүнү талкуулады. Кезектеги репортажда сөз болот. Азыркы учурда мотоцикл айдоого же А категориясына 16 жашында, Б категориясы боюнча 17ге толгондо айдоочулук күбөлүк алса болот. Эми өкмөт Коопсуздук кеңешинин жол кырсыктарын азайтуу боюнча тапшырмасын аткаруу үчүн бул категорияларга 18ге чыккан адамдарга айдоочулук күбөлүк берүүнү сунуштоодо. Аны менен катар 8ден ашкан орундуу кичи бус автобустардын айдоочуларына дагы стажды 3 жылдан 5 жылга көтөрүү каралууда. Бул айдоочулук стажды ошо 21 жаштан 23 жашка көбөйдү. Анткени айдоочулук бөлүктөр 16 жаштан баштап албай, 18 жаштан баштап алсын деген мыйзам долбоору болуп атат да, эң негизгиси. Көпчүлүк депутаттар 16 жашында жаран унаа башкарганды үйрөнүп, айдоочулук көлүккө ээ болушу кажет деген турумда болушту. 16га чыкканда буту жетпей калган үчүн эмес, биякта жакшы окутпаганыңар үчүн проблема. Жашын көтөрбөй, силер окутуу сапатын көтөргүлө. Эгер силер бул жактан право бериштин баасын көтөрсөңөр, ошол жакка барып иштейм деген биздин жарандар эмне кылат? Российский Федерациянын мыйзамы менен бизге уруксат берип атат, силер кайра берге токтотууну алып келип атасыздар да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мыйзамды артка кайтаруу керек.
Анткени адистер ырастагандай жол кырсыктарынын башкы себеби катуу ылдамдык, каршы тилкеге чыгуу, туура эмес маневр жасоодон болууда. Статистика көрсөткөндөй жалпы жол кырсыгынын 1% гана 18 жашка чейинкилердин айынан болгон. 1,1%, 2% бул негиз эмес да, бул мыйзам долбоорун алып чыкканга. Бул жол кырсыгына эч кандай тиешеси жок экенин көрдүңүздөр. Моюнтуп калып эле ошол коопсуздук кеңештин указын аткарабыз деп для галочки мондай кереги жок да, мен ойлойм. Алыска аймактарга стихиялык түрдө жүргүнчү ташыган айдоочуларды көзөмөлдөгөн эч бир орган жоктугун, бул себептүү үрөй учурган кырсыктар катталып жатканын депутаттар айтышты. Бул маселе комитетте мындан 2 ай мурда каралган. Анда таксисттерге лицензия берүү, ишин көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилген болчу. Бирок ушул күнгө чейин тартипке салына элек. Учурда 60 миңдей таксист бар экени айтылууда. Аларды тартипке салмайын бул мыйзам иштебейт дешет эл өкүлдөрү. Ушул жүргүзүлө ташыган таксилерди контролдогон эч ким жок болсо, алардын стажына болгон талапты башканы өзгөртүүнүн эмне кереги бар анда? Биз бул мыйзамды эмне кылып атабыз биз? Эч ким алар текшербесе, стажы барбы жокпу, же ГАИ карабаса, же транспорттук инспекция карабаса, алар 18 жашында алды да кетти ошо боюнча машинаны минип алып. Анда бул мыйзам иштебеген мыйзамды биз кабыл алып эмне кереги бар? Талкууда бир катар депутаттар бул мыйзам долбоорун четке кагуу сунушун берди. Өкмөт өкүлдөрү болсо мыйзам долбоорун кайра оңдоп түзөп иштеп келүүгө 2 жума убакыт сурап, маселе күн тартибинен алынды. Экинчи окууда. Эми кезекте эл өкүлдөрүнүн айыл-ападагы жолугушууларына беребиз. Республика Ата журт фракциясынын депутаттары Жалал Абад облусуна иш сапар менен барды. Аймактарды өнүктүрүү жылында кандай көйгөйлөрдү чечүү керектигин элдин өзүнөн сурап билишти. Жыйынга толтура чогулган жергиликтүүлөр бир катар көйгөйлөрдү депутаттарга тизмектешти. Жогорку кеңештин Республика Ата журт фракциясынын депутаттары жергиликтүү калк менен жолугушууга өкмөттүн жооптуу өкүлдөрүн дагы ээрчите келген. Биз бирден суроо кылбастан биз сиздерди угайлы. Бул жерде мына секретариат иштеп атат, бул жака бүт протоколго кирет. Ошол жерде бүт жер жериндеги маселелердин бардыгын ушул жерден мүмкүн болсунча уксак, биз ошолорду алып кетсек, анан ошол жактан биз ушул маселелерди өкмөттүн алдына койсок. Эл менен болгон кезигүүдө ар тараптуу көйгөйлөр көтөрүлдү. Кышы дээрлик 6 айга созулган, жазы кечүү айылында ушул кезге чейин электр энергиясы жок. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал жерде эч кандай мындай кыймыл аракет болбой атат да, элге электр энергия жетпей атат. Мен биз 21-кылымда жашап атабыз да. Эми ар бир үйгө электр энергия барбаса, өзүңүздөр билесиздер, азыр интернеттер азыркы мына санариптештирүүдө атат. Ал жерге интернет барыш керек. Ал жерде жаштарыбыз мектепте билим алышат. Анан ошондой эле телевидениядан жана маалымат каражаттарынан ал жерде артта калып жатат да. Кайсы бир жылдары Жалал Абадтан Фрунзеге чейин поезд каттамы жүрүп турганын мисал келтирген тургун ошол каттамды кайра ачуу керек деген пикирин билдирди. Фрунзе Жалал Абад деген поезд каттачылар. Мына азыр возможность кичине болуп атат окшойт. Ушуга бир жардам берип койсоңуздар, мына азыр мына Тогашыны өтүп канча авариялар болуп элдерибиз көбүн эме болуп атат да. Ушуну жаңылап жүргүзүп койсо биздин эл үчүн жакшы болот эле да. Токтогул толук жолунун абалы өтө кейиштүү. Биздин Торкен толук жолу боюнча кайрылгым келет. 130 миң адам ошол жактан кышкы тойтун камдап, Каракөл, Токтогул шарчаларынын эли тойт камдап ташып өтүшөт. Бүгүнкү күндө жол абдан ыйлай турган акыбалда. Адам эле эмес, техника өзү ыйлай берет да. Толук Токтогул жолу. Бул туздуу суу анан актив барат да. Ошондой болуш керек. Ошол эки жерге карап проектилерин чыгып атат. Эскилиги жеткен урап баштаган же болбосо курулуп башталып кайра токтоп калган мектептер маселеси арбын. 1926-жылы пайдаланууга берилип, ушунча жыл баягы эски мектепти көрсөттүк. Буларга рахмат, ошондо планга киргизген экен, бирок бир тыйын да келген жок ошондо. Спорт комплекске тендер болуп 25 миллионго өткөн. Быйылкы титулга кирбей калды, акчасы жен. 2 мектеп кириптир, бирок ошол турат. Муну билесиздер, президентибиз премьер-министр болуп барганда кирип титулга элинден убада берген да. Азыр кат менен дайыма мүмкүнчүлүгү жараша деген жооп келди, ошого ушул жерден пайдаланып айтып калайын дедим. Биз анын баарын топтоп туруп өкмөткө киргизебиз. Ал эми өкмөттө тиешелүү жумушчу топ бар. Ал жумушчу топко мисалы билим берүү министрлиги өзүнүн приоритеттерин берет. Саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн приоритеттерин берет. Ошонун негизинде перечень бекитилет да. Биздин максатыбыз каржылоо.
Имараттарынын шарттары жоктугуна карабай, балдарга үлгү тарбия берген орто кесиптик лицейдин мугалимдери талыкпай иштеп келүүдө. Бирок алар эмгек акынын аздыгына нааразы. Биздин жамаатты эмгек акысын көтөрүү маселесин карап берсеңиздер. Анткени медициналык окуу жайлар республика боюнча мугалимдерге дагы, вуздарга да кирбей калган дагы ортодо колледж калып кеткен да. Бул республика боюнча. Райондо 7 авариялык мектеп бар. Бул мектептердин бардыгын МЧСтин коркунучу чыккан авариялык мектеп деп. Ошонун ичинен эң көйгөй ушул Жаңы жол айыл аймагындагы Казатов атында орто мектеби болуп атат. Курулушу 2015-жылы башталган. Мына ошондон бери фундаменти гана бүттү. Дагы ушундай которуло төрөм болсо, анда бир 12 жылды талап кылып калат. Элдин саламаттыгы биринчи делгени менен 60 жылдан ашуун бир дагы жолу оңдолбой турган ооруканалар түйшүк жаратууда. Поликлиникалардын акыбалы, баягы Советтер Союзу башталгандан курулган объекттер көбү 100 жылдан ашып кеткен. Ошон үчүн баягы эң биринчи эле элдин көйгөйү ушу жакшыраак больница курулса, балдарыбыз мындай кеңирээк мектепте окуса деп. Балдар бир мектепте 60-тан окуп атышат, бир класста 3 сменден болупчу. Ошол маселе абдан көйгөйлүү бүгүнкү күндө. Каражатты Россия, Казакстан, Түркияда иштеп тапкан мигранттар өз мекенинде үй куруп алууга жер таппайт. Эң оор маселе трансформация. Балдарыбыз Турцияда жүрүп чалып атат, Россияда, Казакстанда жүрүп чалып атат. Ушул 15 сотик жерди берип койгула. Сарайды салып ушинтип иштеп турганыбызда жок дегенде малыбызды кылып алалы. Үйүбүздү салып алалы деп атат. Жазгы тала иштери башталды. Каналдар, арыктар тазаланбай, дыйкандарга суу жетпей келүүдө. Мисалы үчүн бизде Аксыда Жерге тал айыл өкмөтүндө Алтынай каналы бар. Эсен Жусуматович. Жерге тал айыл өкмөтүндө Алтынай каналы бар. Ошол каналды өзүбүздүн күчү менен, айыл өкмөттүн күчү менен дагы тазалабай атабыз. Кечээ жазгы тала иштерин караганда, ушул спалардын иштерин отдельно карайбыз. Ушул спалар азыркы убакта деген инерция менен эле кетип атат. Бирок кийинки убакта күчү жетпестен алган кредитин да төлөй албай калды деп көп сөздөр болуп атат. Ошон үчүн сиздер берген сууну ички чарбалык эч кандай болбостон дыйкандарга толугу менен суу жетпей атат. Акырындык менен болсо дагы бала бакча, мектептер курулууда. Ошол эле кезде ал жерде иштегендердин штаты чечилбей жатыптыр. Мына быйылкы жылы мисалы 5 бала бакча колдонууга берилет. Экөөсү даптайыр турат. Ата-энелер арыздарын берип, балдарды кабыл алуу үчүн штаттык маселесин чече албай атабыз. Туура маселелер көтөрүлүп атат. Негизи мен бир жыйынтыкка келетем, анткени бул жерде жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу орган. Биз мыйзам чыгарабыз. Саясий чечимдерди кабыл алабыз, бюджетти бөлүп беребиз. Ал эми бул жерде көп эле маселе ушул өкмөт структурасына берилип атат да. Айрыкча ушул мына департаментке, анан Минфинге. Бардык маселелер. Урматтуу коллегалар, мен айтып кетет элем да, бул жерде өкмөт ушундай жыйындарды келип өзү өткүзүш керек жерлерде. Садиктер айтып кетти, ошолор боюнча мына быйылкы 2019-жылдын бюджетине киргизилип аткан боюнча, азыр бул боюнча Госстройдун орун базарда келип кирген кирбеген объекттер боюнча айтып берип атты, жооп берип атты. Биз да ошо өкмөттүн мүчөлөрүн да орун базарларын бирден мүчөлөрүн чакыртканбыз. Ошол жерден баягы бийлик менен элдин ортосунда түз мындай байланыш болсун деп. Муну менен катар Жалал Абад облусунда жетишкендиктер дарбын экени айтылып, жергиликтүү бийлик жетекчилери мерчемделген иштердин 95% аткарылганын маалымдашты. Алсак, өткөн жылы 24 миллиард сомго жакын капиталдык инвестиция тартылып, 180 жаңы ишкана ишке киргизилип, 800гө жакын жумушчу орну түзүлгөн. Ошондой эле республикалык бюджеттин эсебинен 9 мектептин имараты, 5 мектептин окуу корпусу бүткөрүлгөн. Элдин көйгөйүн чечүүдө эл өкүлдөрүнүн дагы салымы бар. Себеби ар аптада ар кандай маселелер саатында көтөрүп келишет. Ачык сөз болду, ачык сөз болуп, акимдар отчет берди. Анан кийин элдерди көтөрүп айтты, мындай көйгөй проблемаларды айтты. Ошону кантип чечиш керек? Биз түшүндүрдүк. Бул уякта акимат службалар чечиш керек. Чоң маселе болгондо мыйзам четинде биз тиякта жогорку кеңеш чечебиз деп ошондой жакшы диалог болду. Мен ойлойм, бул боюнча чечимге мына көрдүңүздөр, өзүңүздөр. Бүгүнкү биздин фракциянын чечимине өтө көп сунуштар киргизилди. Бул сунуштардын баарын тең эске алып, чечимге киргизип, аны болсо билесиздер, депутаттардын
көзөмөлдөө функциясы бар. Бул өзүбүздүн көзөмөлдөө менен өкмөттүн ушул тапта, ушул алып барып аткан биздин чечимдер боюнча биз көзөмөлгө алабыз. Сөзсүз түрдө ишке ашырганга биз көзөмөлгө алып, ишке ашырышына биз күчүбүздү жумшайбыз. Жыйындан тышкары депутаттар тобу Сузак районуна барып жазга айдап себүү иштерин жеринде көрүштү. Анда дыйкандар күйүүчү майдын кымбаттыгын белгилешип, сезон маалында арзандатуу зарылчылыгын кошумчалашты. Талай иштер жүрүп жаткандыгы мезгилинде бизде акыркы убактарда сөз болуп атат, что солярканын баасын түшүрсө болот, өзүнүн оптовый баасы 33 сом экен. Ошол баада берип алып берүүбүз деп суранабыз, ошону суранышты, жана ошондой эле үрөөн боюнча суранышты. Бул маселелерди мен ойлойм чечсе болот да. Фракция аталган аймактагы Кочкор Эрматов атындагы жатак лицейинде дагы болуп, окуу мекемесинин мугалимдер жамааты жана окуучулар менен жүз көрүшүп сүйлөштү. Ал эми окуучулар болсо өз көйгөйлөрүн ыр аркылуу жеткиришти. Республика Ата Журт партиясы суу чыгарууга жардам берсеңиз деген өтүнүч менен сиздерди урматтап сыйлоо менен, сиздерди колдоо менен окуучулардын жаш буун партиясы. 47 жылдык тарыхы бар эскилиги жеткен бул билим берүү уясында 260 бала жашап окуйт. Ал эми 160-ы келип билим алууда. Окуучуларды жакшы окууга чакырган депутаттар өлкөнүн келечеги билимдүү жаштардын колунда экенин билдирип, лицейдин короосуна дарактардын көчөтүн отургузушту. Чабандардын балдары алыскы жерлердеги мындай үй бүлөсү, ата энеси же болбосо үй бүлө кыйналып калган үй бүлөлөрдүн балдары келип ушул жерде жатып окушат. Бул Жалал Абад облусу боюнча келишет. Ак суу, Токтогул, Чаткал бүтүн бар жактан ушу Сузак районуна келип ушу Кызыл Тоо айыл өкмөтүнүн ушул мектеп интернатка келет. Анан булар өздөрү мына суббот неме күнгө жекшембиликке, ишембиликке булар неме кылып коюштур. Могу жерде мектептин аянтчасын бошотуп, ушул жерде бак кылып, ошо мектептин интернатында чоң бак болсун деп арчалар, алмалар, алчалардан алып келип, ушул жерге келип кол кабыш кылып, ушул ишембилигине катышып коелу деп келдик. Бишкек шаарында Жанар Акаевдин демилгеси менен Жашыл өлкө таза аба үчүн акциясы өттү. Бишкектеги Жаш гвардия бульварында жүздөгөн жаштар топтолуп, 200 түп көчөт тигилип, сейил багын тазалашты. Иш-чараны Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин демилге фонду уюштурду. Жаштар бул аракети менен Борбор каланы жашылдандырууга чакырык таштап, экология көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн бурушту. Белгилей кетсек, Жанар Акаев баштаган бир катар депутаттар таза аба долбоорун сунуштап, бир нече мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү демилгелөөдө. Эл өкүлдөрүнүн сунушу менен абаны булгоонун булактары жөнүндөгү аналитикалык изилдөө да жүргүзүлдү. Анын негизинде абанын булгануусуна жана айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген зыяндуу заттарды кыскартууга багытталган мыйзам долбоору иштелип жатат. Таза аба Жашыл өлкө деген бир акция баштап, Бишкек шаарынын Кыргызстанды деги эле ушул бак-дарактарды отургузуу акциясын, ошондой саясаттын уланышын каалап, мына бүт жаштарды интернет аркылуу чакырып, университеттеги активисттер менен иштешип, бүгүн ушул абанын тазарышына, экологиянын жакшырышына бир салым кошолу деп чогулдук. Жаштарга рахмат, өзгөчө активисттерге мына интернеттен эле чогулуп келип, бир чоң жакшы иш-чараны башташты. Депутат Аида Исмаилова Токмок шаарынын тургундары менен жолугуп, социалдык көйгөйлөрдү жергиликтүү тургундар менен бирге карады. Иш-чара электр энергиясынын тарифи жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жөнүндө коомдугунун алкагында болду. Электр энергиясына болгон тарифтин кымбаттыгы айрыкча кыш мезгилинде кыйынчылыкка салууда. Бул көйгөй байма-бай айтылып келгендиктен эл өкүлү өкмөттүн астына тарифти ылдыйлатуу талабын коюп келе жаткандыгын айтты. Бул жанакы импорт менен байланыштуу нерсе болчу. Казакстандан биз импорт кылчубуз электроэнергияны, ал келишим жокко чыгарылды. Мына азыр жаңы тарифти өкмөт карайт. Ошондуктан мен өз сунуштарымды өкмөткө сунуштадым. Анан биздин вице-премьерибиз өкмөттүн жыйынында мага өзү айтты, тариф көтөрүлбөйт деп. Бул фиксация болду. Мында видео материалдар дагы бар. Токмоктуктар эл өкүлүнө жол, мектеп жетишсиздиги, оорукана имараттарынын оор абалы сыяктуу көйгөйлөрүн билдирди. Соодагерлер, таксисттер жана кызмат көрсөткөн ишкерлер социалдык төлөм 2 эсе көтөрүлүп кеткендигин айтып, нааразылык билдирди. Алар ай сайын социалдык фондко жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна айлыгынан төлөп келет. Бирок ооруканага түшкөндө ден соолук кассасынан колдонбогонун айтып даттанышты. Анан кийин эмнегедир бир маселелер менен больницага барып калсаң, жатып калсаң, санап чыкса, сен
ноль да, эчтеке төлөбөптүр деген сөз чыгат да. Ошондуктан сен өзүң ошо төлөнгөн 100% кайра бүт дарыларыңды өзүң төлө деп кайра чыгышат бизгечи. Акыркы 1 жыл, акыркы 2 жыл иштебей калсаң, сенин бүт төлөнгөн нерсең чыкпай калат экен. Чыкпай калып эле сен эң минимальный ставка боюнча, мисалы жанакы погребение деген сөз болуп калат. Жанакы маркумдун төлөнгөн акчасычы, көмгөнгө. Ошондо 1000 сомдон эле төлөп калат экен да соцфондчу. Элүгүлүү Аида Исмаилова жергиликтүү тургундардын айткандарын жүйөлүү деп эсептейт. Милдеттүү камсыздандыруу фондунун карапайым калкка пайдасы аз. Ошол эле маалда фонддун кызматкерлери үчүн 80 миллион сом акча сарпталууда дейт ал. Мына мен ушул 80 миллион 800 миң сомду мындай эле 193 кишиге бөлсөм, бул аябай эле чоң. Бир кишиге, мисалы, ар бир кишиге бир канча 30 миңден ашык сом чыгат да. Ошол эле убакытта биздин жөнөкөй врачтардын зарплаталары аябай эле төмөн. Шаарда аутизм, даун синдрому сыяктуу оорулар менен төрөлгөн балдардын саны барган сайын көбөйүп баратат. Бирок дарылоого жакшы шарт жок дейт жергиликтүү дарыгерлер. Ал эми прокуратура, монополияга каршы агенттик сыяктуу мекемелерден келген текшерүүлөр кыйнап, өлгөндүн үстүнө көмгөн болууда дешет шаардык оорукана жетекчилери. Токмок шаарынын тургундары аймактар тезирээк санариптештирилсе, бардык тармакта ачык айкындуулук орун алат деген өтүнүчүн айтты. Цифровизация деп атпайбы? Ошонун да бизге тап келгиле, айылдарга жетсин, бизге жетсин элдерге. Биз дагы бу Батырбек айткандай ачып туруп биз көрөлү. Кайсы акчабыз, каяка кетип атат, биз эмне кылып атабыз, эмнени төлөп атабыз. Анан ошондон биз өзүбүз көрөбүз да, кандай эмне расход кылабыз. Мындан сырткары жолугушууда депутат Аида Исмаилова маселелерин жогорку кеңештин деңгээлинде иликтөө жүргүзүп, алардын чечилишин көзөмөлгө аларын билдирди. Тармактык комитеттин көчмө жыйыны Нарын шаарында өттү. Кереге кеңештин негизги максаты жогорку кеңештин контролдук функцияларын күчөтүүнү жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү менен биргеликте талкуулоо. Жыйынга Баткен, Каракол, Нарын, Сүлүктү, Балыкчы жана Исфана шаарларынан келген делегаттар жергиликтүү кеңештеги көйгөйлөр боюнча кенен маалымат беришти. Шаарлар чакан болгону менен анын инфраструктурасын жакшыртууга бөлүнгөн каражат тартыш бойдон келе жатат. Мындай мисал Баткен шаарында бар. Маселен, шаардык казынадагы каражаттын 40% өнүктүрүүгө берилсе, калганы билим берүү, маданият тармагына ыйгарылат. Мындан башка дагы курч турган көйгөйлөр бар. Биз шаардын өнүгүүсүнө бекитип бердик. 40 миллиондон 17 миллион 198 миллион сомуну образованияга, шаардын өнүгүүсүнө катуу маани берип, ушул шаардын өнүгүүсүнө иш алып барыш үчүн катуу маани берип атабыз. Негизинен баардык эле шаарларда ар кыл багыттагы көйгөйлөр бар. Айрымдарында курулуш тармагы оң жолго салынбай турса, ал эми кээ бирлеринде жөнөкөй эле маселелер али күнчө чечилбей келет. Биз бюджетти бекитип атабыз. Бирок эртеңки күнү ошол бюджетибизге Минфин аркылуу өзгөрүүлөр болуп атат да, биз менен макулдашпай туруп. Ошон үчүн биз анда эмне себептен биз жергиликтүү бюджетти бекитебиз деген суроо туулуп атат. Биринчиден, отурум жүрүшүндө аймактардагы кадрдык дайындоолордагы кызуу талкууга алынды. Өзгөчө кызматка турардагы коррупциялык жүрүштөр кайталанып келе жатканын жергиликтүү кеңештин депутаттары жашырган жок. Бул ошо билимдүү кадрларды алып келүүгө бизде баягы эле кадровый кызматтын конкурстук деген бир аукциону бар. Ал аукциондо настоящий чын, эми муну мындай жап жашырыштын кереги жок. Ал чыныгы аукцион. Ал 2-ге 2 кошулбаган бала кадр конкурстук негизде өтүп келет дагы, анан мэрияга кайсы кызматты кылат? Мына 2011-ден баштап указ менен берилиптир, мага чейин болгон ал муниципалдык кызматкерлер дагы конкурстан өтүш керек, бирге мамлекет кызмат менен бирдей болуш керектир. Туура. Мына 8 жыл мамлекеттик кызматта кызматкерлер иштеп келип, мыйзам иштеп конкурс болуп, алардын статусу бийигирээк болуп калган. Мыйзам боюнча берилген жеңилдиктер болгон. Ошол карьерный планирование, мотивация, бир көптөгөн чиндер берилген, мисалы үчүн муниципалдык кызматкерлердики андай болбой калган да.
Айрым шаарлар өз ара чектешкен райондор же айылдар менен тийиштүү жер тилкелерин жолго сала албай убара болушууда. Ал эми коңшу өлкөлөр менен чектеш жайгашкан шаарларда да чек ара көйгөйү курч. Биздин ошол Исфана шаарында бүгүнкү күндө 32 миңге жакын эл жашайт. Келтирип атат бизге. Бүгүнкү күндө айыл чарба багытында жерлерге биз элдерибиз кылкандуу дан эгиндерин эгүүдө жайытка чыкканда өтө чоң көйгөйдү жаратып атат. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамынын айрым жоболорунун аткарылышы боюнча атайын мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы тааныштырылды. Ага өлкө аймагындагы 6 шаар катышкан. Ошол жанагы жергиликтүү администрация боюнча, МСУ боюнча, мына силердин шаарлардын кеңештери боюнча, мэрлер боюнча көп маселе бар да. Мына ошону жакшылап карап чыксаңыздар, кийин кеч болуп калбасын да. Сунуштарыңыздарды берсеңиздер, бүт мына берде айткандай, силерден жакшы эч ким билбейт да. Өзүңөр сунушуңарды бергиле. Биз мына 21 март Нооруздан кийин жогорку кеңеш пландаштырып атат, региондорго чыгат депутаттар. Ошондо да айтсаңыздар болот. Быйылкы жыл президенттин жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бул боюнча аткарылып жаткан иштер жана демилгеленген мыйзамдар, алардын аткарылышы боюнча эл өкүлдөрү да өз пикирлерин билдиришти. Азыр аз күндө чоң пакет каралат. Бул на развитие органов местного самоуправления дагы бир пакет келди. Бул шайлоо боюнча бир айтып коеюн, мына шаардык кеңештерге тийиштүү дагы пакеттин ичинде ушул жергиликтүү шаардык кеңештерге күчтүү депутаттар келиш үчүн эми биз жакшы билебиз. Азыр мисалы үчүн мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү жана баягы сфера образования менен сфера медицинских учреждений алардын жетекчилиги мандатка да катышпайт. Мына ушул жаңы мандат, жаңы пакетте бар мүмкүнчүлүк. Чындыгында биз директора школ да, заведующий ФАПор, это местная интеллигенция деп эсептейбиз. Ошон үчүн аларга дагы мүмкүнчүлүк берилет. Кийинки шайлоодон аларда шайлоо катышканга мүмкүнчүлүк берилет. Мындай талкуунун өзгөчө жергиликтүү кеңештер менен биргеликте өткөрүлгөнү аймактардагы бир катар көмүскөдө турган маселелерди ачыктады. Кичи шаарлардагы көйгөйлөр эл өкүлдөрүнө айтылып, ачык айкын площадка түзүлдү. Ошо бүгүн жогорку кеңештин көчмө жыйынына чогуу жогорку кеңештин депутаттары менен болдук. Биз өзүбүздүн шаарыбыздын дагы көп көйгөйлөрүн айттык. Ушундай жыйындар көп болуп турса, мен ойлойм ушу жогорку кеңеш менен жергиликтүү кеңештин ортосунда көпүрө болуп, көп маселелер убагында чечилет деп. Бул иш-чараны уюштурууну аталган комитет колго алып, эми өлкөнүн башка шаарларында да улантат. Себеби маселени жеринде көрүү, анын тез чечилүүсүн шарттайт. Биз муну мындан ары да уланталы деп атабыз. Башка региондорго да барып, ошо президентибиз Сооронбай Шарипович жарыялаган региондорду өнүктүрүү жылына карата, ошо бүт региондорду, алыскы региондорду өзгөчө барып, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жолугуп, ошо мыйзамдардын аткарылышы, кандай проблемалары бар, балким кээ бир мыйзамдарды оңдош такташ керек. Ушунун баарын тең талкуулап чечкенге аракет кылып атабыз. Мен ойлойм максатына жетти го деп эсептейм. Комитет мүчөлөрү чогулуш учурунда айтылган Нарын шаарындагы абалы начар мектептерде болуп, кемчиликтерин жеринде көрдү. Ошондой эле Нарын шаарынын жашылдандыруу иштерине катышып, РТС аймагында көчөт отургузуу иш-чарасына катышты. Аталган көчмө жыйын Британиянын Вестминстер фондунун каржылык колдоосу менен өткөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотонов дагы Жалал Абад облусунун Токтогул районуна барып, эл менен жолугуп, алардын көйгөйүн жеринде укту. Жолугушуда аталган аймактын Кара Күнгөй айылындагы Узун Акмат бир алтын кениндеги иштерге басым жасалды. Бетме-бет отуруп баарлашууда Кара Күнгөй айылындагы Узун Акмат бир алтын кенин иштетип жаткан Кассана Минералс компаниясына байланышкан көйгөйлөр көтөрүлдү. Суу булганып атсак айтып атышпайбы, суу естественный деле кирет да депчи жазында деп. Ал естественный киргенден бул капкара болуп, кадимкидей обработка болгон билинип турат да. Жергиликтүү эл аталган кендеги алтынды чайкоо маалында ичүүчү жана суга суу булганып жаткандан нааразылыктарын айтышты. Азыр караңыздар, суу көк кашка болуп туп-турук болуп агып атат. А былтыр алтынчылар келгенден баштап күзгө чейин булар ишик токтотконго чейин суу тунган жок. Жалаң немеде. Кыскасын айтканда, могу жерде жанагы суу сактаган жериндеги суулар мына жака сарыгып атты да.
неме кылчу. А кээ бир кезде атайлап эле өстөр ачып коет. Аны 1-2 жолу өстөр моюнуна алышты. Ушундай болду депчи. Депутат менен бирге барган геология, минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрү 75 гектар жерге чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн 2019-жылдын 6 февралына чейин уруксаты менен лицензия берилгенин ырасташты. Бирок эч кандай химиялык заттардын кошулмасы жок эле, таза суу аркылуу чайкалып алынат дейт алар. Бул химикат бир да химикат кошулбайт. Элдин алдында ошондо туура түшүнүк болсо, силерге бир цианид кошулуп, тигил кылып бөлүп албайт бунун технологиясы. Бул чачыранды алып, бул чайкоо түрүндө гана чыга турган нерсе. Белгилей кетсек, бул жерден 69 килограмм алтын өндүрүлөт деп аныкталган. Бирок компания өткөн жылы 500 грамм гана казып алганын маалымдаган. Учурда иш токтоп турат. Жергиликтүү тургундар алтын өндүргөн компания социалдык пакет маселесин чечип берсин деген маселени кабыргасынан коюшту. Суу алалы деп барса ылайт. Ал грамм казып атат, тоннолоп казып атат. Эч ким текшерген жок бу жерден. Эч ким текшерген жок. Аны канча алып кетип атат? Түндө өтүп атты машиналар. Түндө өтүп атты. Ким билет түндө алып кеткен? Бирок адистер чакан ген болгондуктан андай мүмкүнчүлүктөр каралбай турганын, социалдык 1-2 объекттерин эл менен кеңешип курууга болорун кошумчалашты. Мындан сырткары жолугушууда шайлоочуларды түйшөлткөн бир катар көйгөйлөр тизмектелди. Күнү түнү бала чака, чал кемпир, деле жаныбарды, скорый помощь жок. Доктурубуз бар. Ушул жерден заключение берсек, так Кыргызстандагы ошонун диагнозун туура коюп берет. Ушу жок. Ушу кимиңерге туура келет, ушу бизге ушу керек. Алыспыз. Ар бир айылда ошол жанагындай тез жардам унаалары бул чечилиш керек. Буюрса ошону проект кылып мына акимибиз да отурат. Булар да өзүнүн сунушун айтса, ошол расстоянияны чын эле сиз айтмакчы ченеп берип мондай көрсөтүп жазса, биз дагы тиешелүү органдарга, тиешелүү министрликтелерге кайрылып, талап кылып, колдон келген аракетибизди кылабыз. Актектер айылында жайгашкан Нурманбетов атындагы орто мектептин эскилиги жетип, оңдоп түзөөгө муктаж. Эң чоң айыл Актектер айылында жайгашкан жалгыз типтүү мектеп номер 16 Нурманбетов атындагы орто мектебин жаңыртып, заманбап үлгүдөгү мектепке айландырууга өз салымыбызды кошуубузду суранабыз. Ошондой эле пенсия, жөлөк пул, жер тилкелерин трансформациялоо жана таза суу, жол, бала бакча көйгөйлөрүн да көтөрүштү. Анан ошондо менин ушул Роза Отунбаеванын ошол садик бала бакчалар боюнча ушул немеси менен бир байланыштырып койсоң суроом ошол эле. Анткени ошол Түркияга уктат экен, башкача бир заманда башкача методдор менен балдарды тарбиялап атыптыр эми ушу жаш кичинекей балдарды. Элдин үнүн уккан соң депутат аталган айылдан бир нече чакырым алыс жайгашкан алтын чыгуучу генге барды. Алтын генин иштетүүгө күбө болгон депутат Нурбек Тотонов бардык маселени мыйзам чегинде чечүү зарылчылыгын белгилеп, көйгөйдү жоюуга көмөк көрсөтөрүн билдирди. Буга чейин бизге да ошо жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү, депутаттары кат менен өздөрү да кайрылып кетишти эле. Анан ошол бүгүнкү күнгө ошол иш чараны коюп, ошо Токтогул районунда Чолпон Ата айыл өкмөтүндө Узун Акмат суунун жээгиндеги ошо алтын чайкоо иштери боюнча нааразычылыктардан чыккан. Эми ошо элдер менен кошо түшүндүрүү иштери менен мындай үстүртөн мындай секезинен кандай иштери мындай кандай жерде казып аткан ошону келип азыр мындай үстүртөн карап көрдүк. Мындай айыл өкмөт аким Токтогул районунун аким башчылары болуп, эми ушуларды эми мыйзам канчалык деңгээлде мыйзамдуу иштеп атышат, эмнелери бар, элдер менен кандай түшүндүрүү иштери болуп атат, эми ошону таанышып, мындан арада ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кайсы стадияда турат, ошону мындан аркасында карайбыз да. Муну менен эле аталган аймакта бардык көйгөйлөр чечилбей келүүдө деп айтууга болбойт. Маселен, жеке ишкер Токтобек Абдылдабеков жеке ишкерлик менен көп жылдан бери алектенүүдө. Жасаган иштерин эл пайдасына тийсе деп ниет кылат. Сырттан келген туристтер үчүн конок үйлөрдү ачып, жергиликтүү элди иш менен камсыз кылууда. Эми жакында элдин капчыгына жараша мончо ачуу тилеги бар. Анын айтымында мындай аракет региондорду өнүктүрүү жылында мамлекетке бир топ пайда алып келмекчи. Райондун жана шаардын жашоочуларына жаңа бир мончо курдум, комнаттарын ылайыкташтырып, Кудай кааласа ушу келип коноктор, туристтер, особенно быйылкы мынакей Токтогул району туризмге кичине ыктап, чет элден келип туристтердин саны көбөйүп атат да. Анан эми Кудайга шүгүр, ушуга дагы биз жакшы баягы өзүбүздүн аракетибизди кылып, дагы мындан ары дагы мына Чычкан деген капчыгыбыз бар, ошол жака дагы жаңы
экотуризм деген ушу заманга багыт талапка жараша ошол жака да аракет кылып, ошол жака дагы конокторду тосуп узата турган жай салууга мындай биз аракет кылып атабыз. Комитет жыйынына токтолсок, Макмал кениндеги окуяга байланыштуу ири чыгымга учураган ишкана өкмөткө бир катар сунуштар менен кайрылууда. Маселен, мындан ары Кыргыз өкмөтү менен өнөктөш катары иш алып барып, Сурма, Алтын, Жез кендериндеги калдыктарды биргелешип иштетүү пикирин билдирүүдө. Бул боюнча парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинде каралды. Белгилүү болгондой, Макмал GL Development компаниясы былтыр апрель айында жергиликтүү элдердин нааразычылыгынан улам өрттөлүп, өз ишмердүүлүгүн токтоткон. Андан соң ал компания Мега Инвестмент өндүрүш ишканасы болуп түзүлүп, Кыргызстан аймагындагы казылып алынган кендердин калдыктарын иштетүүгө уруксаат сурап өкмөткө кайрылган. Чийки зат базасы катары Кадамжай Сурма кенин иштетүү уруксатын биздин компания берүүсүнө кенди шериктешип иштетүүгө даяр болуп турабыз. Ошол территориянын ичинде 180 000 тонна кубаттагы көп түстүү металл эритме металлургиялык заводун курулушуна жана даяр болуп турган калдык көлмөсүн биздин колдонууга берүүсүнө заводдун толук күчүнө 180 000 тонна кубатка жеткириш үчүн чийки заттардын көлөмүн кепил кылып беришине сиздерден колдооңузга үмүттөнүп турабыз. Негизинен ишкана Сурманы кайра иштетүүгө кызыктар болууда. Ишкананын өкүлүнүн ишендиришинче, мурда айтылгандай эч кандай зыянсыз жол менен иштетилет. Мындай ойду Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети да бышыктайт. Бирок бул экология жактан өзүнчө булар экспертизадан өтөт. Бирок бул маселе чечиле элек. Кадамжай Сурма комбинатын булар сүйлөшүү өткөрүп атышат, бирок келишимге келе элек. Азыркы заманбап технология киришсе, экология таасири минималдуу болот. Мындай сунуш эл өкүлдөрүн да ынандыргандай болду. Себеби мурда иштетилип, учурда жарактан чыгып турган Сурма кенин иштетүү мамлекетке да чоң пайда алып келмек. Булар азыр сурап атканы ошол Кадамжайдагы Сурманы кен боюнча. Бул мурда Союз мезгилинде иштеп, баягы ошо казактарга сатканга чейинче иштеп, ана ал жерден суу чыгып кетип, Сурма алганга кыйынчылык болуп таштап койгон кен бар да азырча. Булар айтып атат, биз өкмөткө үлүш берели деп атат. Бул болсо үлүш бере турган болсо ал берсе болот мүмкүн. Ал эми компания өкүлдөрү ушул сыяктуу маселелерди кенен талкуулоо үчүн атайын комитеттин кароосуна коюуну суранышкан. Эгерде сунушталган иштер бир тараптуу макулдашылса, бир катар жараксыз турган кендер ишке кирмек. Техникалык изилдемелерден кийин Сурма кенинин территориясынын ичинде биз сунуштаган 180 000 тонна кубаттагы металлургиялык завод куруунун толук мүмкүнчүлүгү бар ошол жерде. Талкуу учурунда Макмалдагы окуя тууралуу эмне иштер аткарылып, кандай чара көрүлдү деген суроо эл өкүлүн кызыктырды. Бул боюнча баарыбыз билебиз, азыркы күнү уголовный делосы да каралып жатат мына МВДдан. Азыркы кайсыл стадияда кетип атат? Соттон каралган 21 адам приговору чыккан. Ошонун 21 адамдын ичинде 2 адам 3 жылга, 9 адам 2 жылга, 8 адам 1 жылга шарттуу соттолушту. 2 адам кылмыш иши боюнча күнөөлүү деп табылып, эмеден жоопкерчиликтен бошотулган. Эске салсак, өткөн жылдын 11 апрель күнү Макмалдагы урууда иштетүүчү заводко нааразычылыгын билдирген эл тарабынан завод өрттөлүп, ал жердеги иш токтотулган. Маалыматтар боюнча ишкана ээлерине 140 миллион сомдун тегерегинде чыгым келтирилген. Ар бирибиз мамлекет үчүн колдон келген ишти жасап, гүлдөгөн Кыргызстанды куралы. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Норуз майрамына карата Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтында уюштурулган салтанатка катышууда өз сөзүндө билдирди. Ал маданий иш-чаранын алкагында жалпы кыргызстандыктарга бакубат жашоо каалап, баарын жылуу куттуктады. Ардактуу кыргызстандыктар, жаздын бир күнү жылга тете дегендей жалпыбыз билек туруп эмгек кылалы. Ар бирибиз мамлекет үчүн колдон келген ишти жасап, гүлдөгөн Кыргызстанды куралы. Дагы бир жолу жаңы жылдын келгенин жар салып, дарак бүчүрүндөй далай жакшы тилек үмүттөрдү сунган Норуз майрамы кут болсун. Жаратканын элибизге тынычтык, жерге бизге береке берсин. Айдаган аштыгыбыз арбын болуп, келерки жаска жетсин. Байлаган малыбыз көбөйүп, элдин ырысы артсын. Өлкөбүз бириндикте өнүгүп, калкыбызда кырсык болбосун. Урпактарыбыз өсүп, улутубуз көбөйсүн. Учугубуз уланып, көчүбүз бузулбасын. Норуз майрамыңыздар куттуу болсун, урматтуу
кыргызстандыктар. Ошондой эле төрага Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттар көкбөрү оюнунун финалдык таймашына күбө болуп, жеңүүчүлөрүн куттукташты. Ат спорту боюнча республикалык таймашка 22 команда катышкан. Баш байге үчүн болгон таймашта Ынтымак командасы Достук тобун жеңсе, 3-чү орунду Бакубат Талас командасын алды. Алсак Ынтымактын көкбөрүчүлөрү 3-чү жолу катары менен жеңишке жетип келишет. Төрага Дастанбек Жумабеков таймаштын жеңүүчүлөрүн куттуктап, акчалай сыйлык тапшырды. Кыргызда жакшы сөз бар. Така туясы сактайды, туяк атты сактайды, ат жерди сактайды. Дагысында жакшы сөз бар. Эгердердин эр оюну болгон Улукбектердин улуттук оюнубуз көкбөрү оюну бүгүн жыйынтыктап, татыктуу командаларын жеңишке жеңип турат. Көрсөтүүнүн соңунда белгилей кетсек, Жогорку кеңештин депутаттары 25-29 март аралыгында өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Бизге бөлүнгөн убакыт ичинде биз ушуларды айтууга үлгүрдүк. Баарын кенен кеңеш KG сайтынан тапсаңыздар болот. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта калыңыздар.